Bir mıktın hikayesi. Bir mıktın ayынан taka düştü. Bir takanın ayından at jıkılıp beli sındı. Bir attın ayından kawar askerlerge жетпей kaldı. Ошол кабардын айынан бүтүндөй аскерлер кырылып калды. Эми чеснок менен помидордун хикаясын айтып берейин. Bir түп чеснок жыл болсом картошка, помидор тикпегенден улам биздин балдар камоктон чипси жеп калды. Мына ушул чипсинин айынан балдардын канында фосфор көбөйдү. Мына ушул фосфордун айынан балдардын ден соолугу бузулду. Балдардын ден соолугунун бузулушунан улам улуттун ден соолугу бузулду. Көрдүңүздөрбү? Күндө эмне жеп атканыбызды көзөмөлдөбөсөк, ата мекендик өндүрүшчү багбанды колдобосок, анда бир мыктын хикаясы ушул болот.